Бул KG сайты даярдаган Кыргызстанда жана ошондой эле дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктар топтому менен тааныштырабыз. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевге дагы чакыруу жиберди. Маалыматка ылайык, чакырууну милиция кызматкерлери 10-июлда Атамбаевдин Кой таштагы үйүнө жеткирип беришкен. Анда Атамбаев күбө катары 11-июлда эртең менен тергөө кызматына барышы керектиги жазылган. Ошону менен ага экинчи жолу чакыруу жиберилди. Биринчиси 8-июлда берилип, ал кезде Атамбаев Кой таштагы үйүнүн алдында чогулуп турган тарапкерлери менен жолугушууга чыккан учурда суракка барбай турганын айткан. Буга азыркы бийликке ишенбестигин жана мыйзамсыз иштер орун алып жатканын жөө келтирип, бардык суроолор боюнча өзүнүн юридикалык өкүлү Сергей Слесаревке кайрылууну сунуш кылган. Слесарев Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына кайрылуу жиберип, Атамбаевди экс-президенттиги макамдан ажыратуу боюнча парламенттин чечими мыйзамсыз экенин билдирип жатат. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы Кримтөөлү Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошотулушуна байланыштуу быйыл жыл башында жанданган кылмыш ишин иликтөөдө. 27-июнда Жогорку кеңеш Атамбаевди экс-президенттик жана кол тийбестик макамынан ажыраткан. Ага чейин 25-июнда башкы прокурор Өткүлбек Жамшитов парламентте Алмазбек Атамбаев 2013-жылы Кримтөөлү Азиз Батукаевди бошотуу боюнча жеке өзү тапшырма бергенин билдирген. Швейцария Кыргызстанга кышкы туризмди өнүктүрүүгө көмөктөшөт. Бул боюнча документке президент Сооронбай Жээнбековдун Швейцария президенти Ули Маурер менен сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгында кол коюлду. Швейцария менен Кыргызстан айыл чарба продукциялары жана туризм жаатында кызматташмакчы. Андан сырткары Швейцария суу менен камсыздоо системасын калыбына келтирүү, мамлекеттик карызды башкарууга жардам берет. Сооронбай Жээнбековдун иш сапары бүгүн жыйынтыкталат. Жыл сайын өтүп келген салттуу маданият жана кол өнөрчүлүк боюнча эл аралык оймо фестивали быйыл Бишкекте 25-июль күнү башталат. Бул тууралуу иш-чаранын уюштуруучулары кабарлады. Фестиваль Бишкектен кийин Ысык көлдүн Чолпон Ата шаарында 29-июлдан 4-августка чейин болмокчу. Быйыл фестивалга Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Афганистан, Өзбекстан, Грузия, Россия, Индия жана башка өлкөлөрдүн кол өнөрчүлөрү катышат. Фестивалдын максаты Кыргызстандагы кол өнөрчүлүктү өнүктүрүү, каада салттардын муунга өтүүсүн жандандыруу, маданий мурастарды сактап калуу. Андан сырткары Ысык көлдү маданий туризмдин эл аралык аймагына айландыруу. Программа боюнча катышуучулар алгачкы күнү парадка басышат. Андан соң балдар жана чоңдор үчүн кол өнөрчүлүк боюнча мастер-класстар, жергиликтүү жана чет элдик дизайнерлерден мода көргөзмө сунушталат. Манас айтуу, концерттер жана тарыхый темадагы документалдык анимациялар, тасмалар көрсөтүлмөкчү. Кечээ 10-июлда Нарын шаарында мөндүр аралаш жаандан көчөлөр көлчүккө айланды. Бул туурасында жергиликтүү тургундар билдиришти. Маалым болгондой, саат 15 чамасында башталган жаан 10 мүнөткө гана созулган. Бул аралыкта шаар ичин суу каптап, тоо башынан аккан шаркыратма дагы пайда болгон. Кine? Açı topu arılaşa koydum. Bunu da yakasın böyle var. Açı. Ah, göl. Yerdi bu, yerdi. Göl. 10 minut öyle cadı köp bolsun. İşte ton betinde yine. He? Kaçı? Göl kente tabii. Ya ikisine Üstünde o şu göl mü var boş geliyor şu yerde şu taş odada. Sağa odada tekrar ne? Kaçı? Kaç dediğini? Ya mosak boyut tabii. Oyot bağır değil. Topo sopo büt bağ oda. Yakkar olsun. Göl.
Кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасынын жетекчи орун басары Урматбек Жакыпбеков маалымат жыйын учурунда премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев менен туугандык жайы бар экенин айтты. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев менен тууган деген немиштер айтылып келген. Мунун чын бышыгын билиш үчүн маалымат жыйында журналисттер ал кимдер менен жек жаат экенин сурашкан. Башында Жакыпбеков бул суроо боюнча журналистке жеке жооп берерин айтып баш тарткан, бирок жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү жыйында жооп берүүсүн суранышкан. Буга чейин ал менин кайнатам экенин айтып келишкен. Чынында ал кайнатамдын агасы деди. Эске салсак, буга чейин Абылгазиевдин бир тууганы майлуу жерде иштейт деген маалыматты Жогорку Кеңештин депутаты айтып чыкса, бир тууган бажасы КТ-Мобайл ишканасынын чыры боюнча коомчулукка дайым болгон. Аталган ишкананын айланасындагы чуу 2019-жылдын май айында тутанып, социалдык тармактарга компаниянын башкы директору Нурбек Мукамбетов 350 миң сом айлык алары, орун басары Эрназар Рысалиев 300 миң сом, техникалык директор Николай Дмитренко 290 миң сом аяна алары боюнча маалыматтар тараган. Өз кезегинде Иманкадыр уулу компаниядагы эң жогорку айлык 157 миң сом экенин айтып, айтылган маалыматтар чындыкка дал келбей турганын төгүндөгөнгө аракет кылган. Бул чуудан улам КТ-Мобайлдын жетекчилиги кызматтан кеткен. Кечээ 10-июль күнү Ак Бура дарыясына унаа менен түшүп кеткен 2 адамдын бири аман калып, экинчисинин сөөгү табылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Кара Суу райондук бөлүмүнөн билдиришти. Кырсык Ош Папан Кожо Келең унаа жолунун 60-чакырымында саат 12 чамасында болгон. Папан айыл өкмөтүнө караштуу Кожо Келең айылынын тургундары 28 жана 18 жаштагы 2 жигит ВАЗ-2107 унаасы менен Ак Бура дарыясына түшүп кеткен. Автоунааны айдап бара жаткан 28 жаштагы жигит суудан чыгып, ал эми унаанын 18 жаштагы жүргүнчүсү машина менен кошо агып кеткен. Айдоочу Чычкан Кол айылындагы Папан айылдык ооруканасына жеткирилген. Ал эми жүргүнчү жигитти издөө үчүн Папан айыл өкмөтүнөн 1 экскаватор, республикалык куткаруу отрядынан 8 куткаруучу, 30га жакын жергиликтүү тургун жана милициянын 3 кызматкери тартылган. Жүргүнчүнүн сөөгү Папан айыл өкмөтүнө караштуу Алчалуу айылынын жанындагы Ак Бура дарыясынан табылып, туугандарына өткөрүлүп берилди. Ал окуя болгон жерден болжол менен 2 чакырым алыс жерге чейин агып кеткен. Унаа саат 17 чамасында суудан чыгарылган. Маршрутка, автобус жана жүргүнчү ташуу менен алектенген такси фирмаларынын мыйзам бузууларын жоюу максатында рейд өткөрүлөт. Бул туурасында Борбор калаанын жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы кабарлады. Коомдук транспорт деп аталган рейд Бишкек шаарында 8 июлдан 31 июлга чейин болот. Автоинспекторлор айдоочулар менен маектешип, жолдо жүрүү эрежесин сактоо канчалык зарыл экендигин түшүндүрөт. Ошондой эле транспорттун техникалык абалына көзөмөл жүргүзөт. Эгер мыйзам бузуулар табылса, административдик протокол түзүлөрү айтылат. Көкөмерен суусуна түшүп кеткен Чүй облустук администрациясынын аппарат башчысы Молдакун Абдылдаевдин аялынын сөөгү табылды. Ал эми баласын издөө иштери уланууда. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, маркумдун сөөгү кечээ 10 июлда болжол менен саат 17:20 Арал айылынан 2 чакырым ылдый Көкөмерен дарыясынан табылган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашканда, издөө иштерине жалпысынан 102 куткаруучу тартылган. Эске салсак, 30 июнь күнү болжол менен саат 10:00 Көкөмерен суусуна унаа түшүп кеткендиги тууралуу кабарланган. Ал унаада Чүй облусунун аппарат башчысы Молдакун Абдылдаев үй бүлөсү менен болгону айтылган. Унаада 5 адам, 4 киши жана 1 бала болгон. 2 июлда унаанын ичиндеги айдоочусу менен Чүй облусунун аппарат башчысы Молдакун Абдылдаевдин сөөгү табылган. Андан кийин 4 июлда болжол менен саат 19:30 чамасында Молдакун Абдылдаевдин небере кызынын сөөгү табылгандыгы кабарланган болчу. Волк KG сайтына жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктар менен кабардар болуңуздар.